Ergen Macitov, gözüm ötse sögümdü kim koyat? Hangime? Bir кезде көрген адамдын жүрөгүн жылыткан биздин айыл бошоп калгандай, мурдагыдай көркү жок. Баягы көчө бетин бербеген бойго жеткен жеткинчектер, колдарга жараган жигиттер сейилдеп бирин сериндей түшкөн. Жашырганда не? Көбү жумуш издеп борборго, мүмкүнчүлүгү жеткендер чет мамлекеттерге кетип атышат. Айыл элинин жашоосун жаман дештен алысмын. Мындан 5-10 жылга салыштырмалуу бир топ жылда айылда деле кабаттап салынган тамдар, жашоого ыңгайлашкан куруу жайлар көбөйдү. Мен мурун ойлочу элем, адам баласы өзүнө жетишерлик шарт түзүп алса, ашык дүйнөнүн деле кажети болбосо керек деп. Көрсө, болгон сайын дагы болсун дей бере турбайбызбы? Мындан 4-5 жыл мурун телегейим тегиз, бала бакырам жанымда, өткөргөн күндөрүм бактылуу көз ирмемдер экен. Айыл жашоосу. Эртең менен эрте бадага мал кошуп, уйларды саап, сүтүн өткөрмөй, айылдагы жашоо үчүн сүттүн акчасы жакшы эле тыгынчык. Эртең менен сүт өткөргөнчө айылдагы бардык жаңылыктарды сүйлөшүп, айылды бүтүрүп дүйнөлүк жаңылыктарга өтүп кетебиз. Алгач биз үчүн баланчанын баласы Москвага кетиптир, түгүнчөнүн баласы Түркияга кетиптир деген жаңылыктар өн учурачу эле. Кийин көнүп деле калдык. Анткени сыртка чыккандар көбөйүп кетти. Эдиреги бар балдар ага-инилерин, жакын тааныштарын чакырып отуруп, өздөрүнүн дагы, досторунун дагы жашоо шартын жакшыртып алышты. Андай жаңылыктарды уккан сайын көңүлүң өсүп, сүйүнөсүң. Кар кетип, жерге жылуулук кире баштаганда үй бүлөбүз менен дайыма чогулабыз. Анткени атабыздын туулган күнү. Бул жолкусунда дагы үй бүлө мүчөлөрүбүз толук жыйналдык. Айылдагы соңку жаңылыктар, элдин балдары, жасап жаткан ийгиликтерди божурап жатып, маңтайымда олтурган балдарыма кайрылдым. Бир үйдөн бирөө эле тынчыкса, калгандарын сүрөп кетет дечи эле. Силер үчөөңөр тең тыңсыңар. Жогорку билимиңер бар. Чет жакка чыгып иштеп, аракет кылбайсыңарбы? Азыр жашсыңар. Айлык деле күтүп отура бериштин кажети жок. Эл көрүп, жер көрүп иштегиле да. Баарың эле айылды айланчыктайсыңар. Айылдан бир нерсе чыгып атабы? Деп сөзүмдү аягына чыгарбай колу уза турган уулум: "Ошо апа, биз дагы айта албай жатканбыз. Биз деле чыгып иштеп келсек болобу?" деп суроону кайра өзүмө узатты. "Болот, болбогондо эмне? Азыр бизди баккыла дегенчелик картайып кала элекпиз. Иштеп келгиле." Десем, улуусу: "Мен деле кыйналып кеттим, мугалим болуп жүрүп. Акча аз дебейм, бирок айдан айга үнөмдөп жашап жатып тажап баратам. Бул туурасында силерге айта албай жаткам, урушат го" деп. "Ай, урушат деп потом эмнеге урушам? Силер көп акча таап, жакшы жашап жатсаңар, урушмак турсун, сүйүнөм да." Десем: "Жок апа, силер айтып каласыңар го, ар бириңер өз кесибиңер менен эле иштегиле, силерди эмнеге окуттук" деп. "Эгер мурда эле мынтип айта турганыңарды билсем, окуп отурбай эле чет жакка кетип калмак экенмин. Мен менен теңдери бак жашоосун эптеп алган" деп күнөөнү кайра өзүмө угутарды. Анда көкүрөк күчүгүм болушчак эмеспи, сөздү оңдоп: "Эми апам силерди көрүнгөн жумушта иштебей, өз кесибинен нан тапсын дегени да. Эгер жакшы шарттар менен ден соолукка зыяны тийбегендей акчасы жакшы иш болсо, эмнеге болбосун, апа?" деп абалды жайгарып кетти. Аңча атабыз чайдан ууртап коюп баарыбызды чочутту. "Көзүм өтсө сөөгүмдү ким коет? Эч бир балам алыска чыкпайт" деп баарыбызды аң-таң кылды. Балдарым күнөөлүү немедей үндөбөй калышты. "Койчу, кайдагы кепти айтпай. Биринчиден биз жөн эле кыялданып отурабыз. Экинчиден балдарыңа ошону айтып жатам да. Атаң экөөбүз бул дүйнөнүн жыргалын көрбөй, күнүмдүк көрө акаттын аркасы менен эле өтүп кетебизби? Эгер балдарың иштейм десе, бут тоспойлу. 50ден эми эле өттүк. Кайдагы өлүмдү айтпачы. Балдар иштейм десе иштешсин. Эгер азыркы эле жумуштары жагып атса, мажбурлаган деле киши жок." Сөздүн башы башталып калган соң ары жагы өзү эле улана берет эмеспи? Колдогу балам дароо эле кетем деди. Мындай мүмкүнчүлүктү колдон чыгаргысы келген жок окшойт.
Айылдын оокаты өтө берет ата. Биз келинчегим экөөбүз иштеп келели. Бажам дагы жумуш бар деп чакырып жаткан. Сагынышып баратсак, ал акыбал сураганга телефон бар. Сүйлөшүп билип турабыз. Болбосо 1 жылда бир келип турабыз да, деп келинчегине карап койду. Улуу балам дагы буга чейин эле чет жактан иштөөнү караштырып жатса керек, дароо эле шарттарын айтып, ал жактагы жумуштар бул жактан жеңилирээк келип, акчасы көп болорун айтып, ынандырып кирди. Кичүү уулум болсо башынан эле атасы экөөбүзгө жакын же төрөлгөндөн тарт эле сен айылда каласың, ата-энеңди багасың дей берген кеби, айтор айылдан такыр чыккысы жок. Бул жолкусунда дагы агаларына кошулуп, алыс жактарга баргысы келбеди. Силер барып иштеп келгиле, мен буларды карап турайын. Колдо бирөөбүз калышыбыз керек го, деп агаларын караса, улуу байкеси күлүп, мен карап турайын дегеним мунун. Антпей эле жалкоомун, апамдан алыс чыккандан корком деп эле айтпайсыңбы? Деп чычалатып жатса, экинчи агасы ага кошулуп, бул үй күчүк. Муну менен тең курактуулар атасына машина мингизип атат, ал болсо жумушту укса эле жалтактап калат. Жакшы жыйынтык көргөзөбүз десек, жабыла барып иштеп келели, деп экинчи агасы дароо чечим чыгарып койду. Талашып тартышып атып бир мунасага келип, ага атасын дагы көндүрүп койдук. Ошентип, улуу байкеси менен эң күчүүсү Европага жол тартышса, ортончу балам келинчеги менен Россияга кетмек болуп, улуу келиним 2 баласы менен айылда биздин колдо калышты. Көксөгөн жерге жетер замат эле иш ойдогудай жүрө бербейт экен. Бара-бара кагылып согулуп жүрүп, турмуш ыргагына көнүштү окшойт. Жаңы кеткенде 6 ай, 1 жыл сайын келип турушту. Кийин тапкан акчанын баары жолго кетип калат экен. 2-3 жыл келбейбиз деп кемпир чалды көндүрүп кетишти. Баарынан дагы мурун кеткиси келбеген кичүү уулум 10 жыл бою келбейм деп коркутат. Улуу келиним дагы кеткиси келет, бирок балдары кичине. Анан дагы өзү баласаак болгонго азырынча биз менен. Учурда акыл эс менен иш кылгандардын жашоосу бир кыйла эле өзгөрүп атпайбы? Биздин турмушта оңдолуп түздөлүп дегендей, билинбей эле балдарымдын кеткенине 3 жылдын жүзү болуптур. Жаз келип чалымдын туулган күнү болгондо, ал кишинин дайыма маанайы жок. 3 баламдын бири жок. Сонун эле жашап жаттык эле, капкайдагы кепти баштап, иштеп келгиле деп. Мына эми келгиси болушту. Ортончуң болсо, ошол пархан чагынын жарантыгын аларыма аз калды деп сүйүнүп коет. Теги окшошкон улуусу менен кичүүсү жакшы компания менен келишим түзүп, 3 жылга океандын ары жагына кетип атабыз дейт. Азыр аларды жалдырап дагы келтире албайсың, деп кейип кетет. Абышкамдын сөзүндө чындык бар. Бир жолу чет мамлекетти көргөн баланы байлап дагы кармай албайт экенсиң. Акыркы күндөрү атасынын үшкүрүгү көбөйө баштады. Балдар менен сүйлөшсөм эле, качан келет экен? Деп эле 2 көзүн төрт кылып сурап калат. Буюрса быйыл келет деп отуруп, 2 кышты өткөрдүк. Кыш бүтүп, жаз жакындаганда балдарымдын атасы күтпөгөн жерден бизди боздотуп акка моюн сунду. Кыргызда жамандыкты билгизбей, колдон буттан алып кетмей жайы бар эмеспи? Өзгөчө биздин айыл маркумду жерге бергенче үйдү айланчыктап эч бири кетпейт. 2 балам келе албасы бышык. Бар үмүтүм ортончу уулумда болду. Жок дегенде ошол жетишип, топурак салып калса экен деп тиленип жаттым эле. Ал дагы Россиянын аркы башында жашайт. Ал жактан учак бир жумада бир эле каттайт экен. Эмнеси болсо дагы уулум келечек күтөбүз деп көкөрүп көшүрүп отурсам, айлеле урук туугандар ой боюма койбой, сөөктү барар жерине эрте тапшырганыбыз жакшы деп болбой коюшту. Мурда өлгөн адам 3 күн туруп, алыстан ат менен болсо дагы тууган уруу келгенге жетишчү эле, азыр бир түн өткөрүп эле койгонго шашылып калышыптыр. Адам өлгөн соң анын аты дагы аталбай, сөөк, маркум деген, сөөк, маркум деген сай сөөктү сыздаткан сөзгө өзгөрөт экен. Айылдык мулду келип, сөөктү майрам сууга алдырып жаназага элди тургуза баштады. Бир маалда калың элдин алдында бейит башына ким турат, деп үнүн катуу чыгарып сурады. Мурда кийин мындай сөзгө көп кулак салбаганга акыл эсим ууп турсам, сөөк жуулуп акыркы сапарга узатууга даяр.
ким аласа бересесин мойнуна алат деп молда мен жакты карады. Мен кайсылактап өз алапайымды таппай жатканымды туйду окшойт. Элди текши карап баян айта баштады. Мусулманчылыкта маркумду акыркы сапарга узатуу үчүн сөзсүз түрдө бир адам анын аласа бересесин мойнуна алышы шарт. Ал адам биринчи кезекте мусулман болушу, экинчиден балакат жаштан ашышы, үчүнчүдөн балдары же туугандары гана боло алат дегенде заманан бир курулду. Кудайдан тилеп үркөрдөй үч уулду болдук эле. Алардын бирөөсү дагы бейит башына турганга чыраган жок. Неберелерим жаш, аял кишилерге болбосо эми кошуналардан бирөө турабы же баласы келгенче деп чогулган элди таркатабы деп жүрөгүм сыгылды. Ушул маалда маркум жолдошумдун бир нече жылдар мурун көзүм өтсө сөөгүмдү ким коет, эч бир балам алыска чыкпайт деп айткан сөзү кулагыма чаңырды. Эл арасынан жакыныраак тууган издей баштаганда кайнагамдын баласы келип калыптыр. Мен бир тууган энеси болам. Бардык жоопкерчиликти өз мойнума алам деп молдонун жанына келди. Мен аларды жаназага эле келип берсе экен деп тиленгем. Ошентип абышкамды өзүм узаттым. Балдар мүркөрдөй болуп, ар кайсы жерде көздөрүн чалтыратып атасына топурак сала албай кала беришти. Арадан бир айдан ашык убакыт өттү. Мен дагы эл катары ыраматылык деген сөзгө көнө баштадым. Абышкам жаткан жайына келип, топурактын үстүнө чыгып келе жаткан көк чөптү көрүп, акырындап ал жака дагы көнүшүп жаткан экен деп жүрөгүм тынчалат. Анан четинен муң арманы менен бөлүшө баштайм. Ал жанымда тирүү жүргөндөй сүйлөшөм, күлөм, ыйлайм, бугумду чыгарып жеңилдеп анан кайтам. Ал жаткан жерди балдарым түгөл келгенде тостурайын деп тийгизбей койгом. Адатымча барып мүрүзөнүн түбүндө отурсам, жаңы чыккан тамыры күч ал элек чөпкө кызыккан эчкилер мүрүзө аралай оттоп кирди. Үйүлгөн топурактын үстүнө чыккан улактарды кууп айдап жүрсөм, аларды жайып жүргөн чабан окшойт. «Ай, мүрүзөнүн чөбүн эмне аядыңыз?» деп күлөт. Бирөө үчүнчөн эле үйүлгөн топурак болсо, бул жерде канча деген адамдардын жакыны жатат. Башка жайыт калбай калгансып, бул жерге жайганыңыз эмне? Деп кабагымды чытып жооп бердим. «Ай байбиче, 50 жылда эл жаңы, 70 жылда жер жаңы дейт. Ушул макул эчкилер оттоп, үстүнө чыгып тегиздеп бербесе, жердин баары эле мүрзө болуп калбайбы? Антип ачууланбаңыз, бул жерде жаткан кимиңиз болот. Аты жөнүн айтсаңыз, Куран багыштап коелу. Андан башка биздин буларга берер деле жардамыбыз болбойт» дегеннен мүрзөнүн жанына отуруп Куран окудук. Байкашыма караганда маркум жакшы адам болгон чыгар. Топурагы жакшы чыгыптыр. Толук кат элек болсо да көгөрүп чөп чыга баштады. «Сиз эмне дубанасызбы?» «Жок, улуулардын ушинтип айтканын угуп калчумун. Мен чабанмын, баламдын эчкисин багам. Анан мүрсөгө келгендер менен сүйлөшүп күн өткөрөм. Байкашыма караганда күнүгө келесиз. Маркумду кое бере албай жатасызбы?» «Кантип кое берем? Жашоонун таттуусун дагы, ачуусун дагы бирге таткан адамды унутууга мүмкүнбү?» «Аныңыз туура. Бирок өлгөн адамды канчалык эрте кое берсе, ага ошончо жакшы деп айтып калышчу. Сабыр кылыңыз. Мен сизди жалгыз келип жүргөнүңүздү көрүп жүрөм. Балдарыңыз жокпу?» «Кудайга шүгүр, 3 балабыз бар. Байкуш балдарым алыста жүрүп атасын акыркы сапарга узатканга дагы катыша албай калышпадыбы? 2 балам 1 жылдан кийин келет. Ал жакта келишимди бузуп кеткенге болбойт экен. Бир уулум атасы коюлгандан кийин келип аябай сыздады. Эми балдарым алдыма келсе, жөгөлөк болсо дагы жаныма алып калбасамбы?» «Ай, атасынын өлүмүнө жибербеген эмне болгон жумуш экен? Же ал жакта адамдар өлбөйт бекен? Дүйнө эмне болуп баратат? Өлүктүн дагы сыйы кетти». Жабан экөөбүз 2 жерде сурообузга жооп таба албай жертиктейбиз. Чын эле көздөн алыстаган жан бара-бара жүрөктөн да алыстай турат.